29 апрелде эртең менен Оштун Өзгөн районундагы Аю айылында жер көчкү жүрүп 7 үйдү басып калган. Топурак алдында калган 6 үйдө 24 адам болгон. Издөө иштерине 175 куткаруучу, 100 аскер жана жергиликтүү тургундар, жалпысы 400гө жакын адам катышууда. Буга чейин дагы Өзгөндө бир үй бүлөнү жер көчкү басып калып, Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев өзгөчө кырдаалдар министрлиги алгылыктуу иш алып барган жок деп сындап, жакында дагы жер көчкүлөр болоорун эскерткен эле. Өзгөн районуна жакында жер көчкү болду. Билген ушу жерде жер көчкү болот. Мажбурлап ушу адамдарды алып чыгыш керек эле. Эмнеге уктадыңар ушуну? Жакында дагы жер көчкүлөр болот. Мына кар, аябай калың жаап, аябай селдер болот. Ошого даярсыңарбы? Эч кандай даярдык жок деп эсептейм. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Өзгөндөгү кырсык болооруна 3 күн калганда элди бул кооптуу жайдан кетүүсүн талап кылганбыз деп маалымдашты. Бирок аталган министрлик элдерди мажбурлап көчүрүш керек болчу дейт Бакыт Төрөбаев. Өкмөттүн бул багытта саясаты жок экендигин айтып, алдын алуу иштери боюнча бир дагы токтом, мыйзамды алып келген жоксуңар деди. Бул адамдын өмүрүн сактоо жана жерлерди сактоо. Мына Аламедин районунда эмне болду? Бұл жерде айтканым мен саясат деген кайсы бир токтом чыгардыңар өкмөттөн? Кайсы бир мыйзамды алып келдиңер бул жерге? Кадамжай районунда билгенсиңер сел болот деп, Кадамжай районунда билгенсиңер. Эмне үчүн машинаны өткөзүп койдуңар ошол жерде? Мына силер күнөөлүүсүңөр. Мына Өзгөн Сузак районунда силер билгенсиңер ушул жерде жер көчкү болот. Эмне үчүн сиздер ушуну мажбурлап аны үйдөн алып чыкпадыңар? Мына силер күнөөлүүсүңөр. Бир да токтом жок. Бир да мыйзам долбоорун алып келген эмессиңер. Мына ушул жүрөсүңөр. Бүгүнкү күндө 2 айдын ичинде 132 чрезвычайный ситуация болуп катталды. Аталган министрлик бүгүнкү күндө кырсык болгондон кийин барып иштеп жаткандыгын эл өкүлдөрү бир нече жолу парламентте көтөрүшкөн болчу. МЧС айтып атат, биз иштеп атабыз депчи. Силер иштеп алып барып атасыңар. Ошо кырсык болгондон кийин барып иш кылып атасыңар да ошол жердечи. Тазалоо, куткаруу деген иштердичи. Силердики алдын ала кылыш керек эле ошо иштердин бардыгын. Өкмөттүн отчетун угуп жатып Бакыт Төрөбаев өзгөчө кырдаалдар министрлиги табигый кырсыктарга даяр эмес экендигин айткан эле. МЧС боюнча чындыгын айтканда табигый кырсыктарга даяр эмес экен далилденди. Өзгөндөгү кырсыкка байланыштуу Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев каза болгондордун туугандарына терең көңүл айтуу менен алардын кайгысын тең бөлүшөрүн билдирди. Урматтуу мекендештерим, кайгылуу окуя болуп кетти. Кыргыз эли орду толгус жоготууга учурады. Кырсыктын алдын ала албадык. Бул окуяга чейин эле өзгөчө кырдаалдар министрлигине коңгуроо кактык эле. Эскертип айтканбыз. Эгер өзгөчө кырдаалдар министрлиги өз учурунда билип туруп, күчкө салса да элди башка жайга көчүргөндө мындай өксүктө калбайт элек. Азырда көптөгөн айыл аймактарыбызда мына ушундай кооптуу жайлар бар. Аларды да өкмөт өтө ыкчамдык менен алдын алуусу керек деп эсептейм. Өнүгүү прогресс фракциясы өкмөттөн оперативдүү чечим жана ыкчамдыкты талап кылабыз. Изач Шугуралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь.